Мен билем Каракөлдө ушул жерден биз 400 миңге сүйлөштүк. Каракөлдө бир эле адам алып берип кое турган адамдар бар. Бир эле адам ушун жартысын берип кое турган адамдар бар. Бул садака жарыя. Бизде Каракөлдө көп бизнесмендер бар. Көбүңүздөргө мен айтып кетет элем. Ушул байлык бул эч качан алып кете албайсыздар. Байлык калат ушул жерде. Эч кимибиз билбейбиз канча жашка чейин жашайт экенибизди. А ушул садака жарыяңыздар сиздин аркаңыздардан барып туруучу. Бул канча жыл, 100 жылбы, 150 жылбы ушул жерде жесир аялдар жашап, жетим жесирлер жашап, ошогулар канчалык жашса ошончолук сооп кетип турат. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллахтын эң сүйүктүү пендеси болгуң келеби? Кыямат күнү даражаң көтөрүлүп бейишке садака деген эшиктен киргиң келеби? Берген садакаларын соогун эселеп алгың келеби? Анда садака жарыя кыл. Садака жарыя бул сообу токтобос уланып туруучу садака. Садаканы жарыя кылган адам көзү өтүп кеткенден кийин дагы анын аркасынан барып туруучу бул садака жарыя. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: адам өлгөндөн кийин анын аркасынан 3 эле нерсе барат деген. Ал анын кылган садака жарыясы, анын берген илими жана аркасынан дуа кылган туура жолдо жүргөн баласы. Келиңиздер, мусулман бир туугандар, мына Кудай буйруса Мүрөк коомдук бирикмеси өзүнүн садака жарыясын баштады. Биз Кудай буйруса мынакей 6 соттук жерди алганы турабыз. Бул Завод көчөсүндөгү 6 соттук жерди алып Кудай буйруса ушул жерге кризисный борборду курайлы деп турабыз. 29 ноябрь 2020 жыл мынакей биз участокто турабыз. Кудай буйруса ушул участокто алабыз деп ээси менен сүйлөшүп, ушул декабрдын 25-терине чейин 400 миң сомго сүйлөштүк. Декабрдын 25-терине чейин Кудай буйруса таап беребиз дедик. Азыркы учурда бизде элдин жардамы менен 50 миң сом акча чогулган. Айтып кете турган болсок, кээ бирлери билбейбиз, алар айтпай дебей бергендери бар. Мына Куран курсундагы кыздар дагы өзлөрүнүн салымын кошуп бизге 10 миң беришкен. Алар билесиздер, жума күнү мечитке чыгып тамак аш сатып 10 миң сом таап беришти. Бизге Аллах ыраазы болсун. Андан сырткары Бишкекте жашаган Боорукей бир тууганыбызда 20 миң берген. Элден да акча түшүп мынакей азыркы учурда 50 миң акча чогулуп турат. Ошондуктан биз мынакей өзүбүздүн Мүрөк коомдук бирикмеси эң биринчи садака жарыясын баштады. Бул баардык мусулмандарга мүмкүнчүлүктү биз мынакей Кудай буйруса берип турабыз. Келиңиздер, колдон келишинче жардамыңыздарды бериңиздер. Ушул видеодун астында биздин счеттор коюлат. Биздин магазиндерде биздин ящиктер бар, ошол жака барып салсаңыздар болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: садака бул адамды күнөөсүн суу отто өчүргөндөй өчүрөт деген. Садака бул адамды жаман баледен, жаман кырсыктан сактайт деген. Садака деген бул адамдын ырыскысын көбөйтүп берет деген. Мен билем Каракөлдө ушул жерден биз 400 миңге сүйлөштүк. Каракөлдө бир эле адам алып берип кое турган адамдар бар. Бир эле адам ушун жартысын берип кое турган адамдар бар. Бул садака жарыя. Бизде Каракөлдө көп бизнесмендер бар. Көбүңүздөргө мен айтып кетет элем. Ушул байлык бул эч качан алып кете албайсыздар. Байлык калат ушул жерде. Эч кимибиз билбейбиз канча жашка чейин жашайт экенибизди. А ушул садака жарыяңыздар сиздин аркаңыздардан барып туруучу. Бул канча жыл, 100 жылбы, 150 жылбы ушул жерде жесир аялдар жашап, жетим жесирлер жашап, ошогулар канчалык жашса ошончолук сооп кетип турат Кудай буйруса. Биз кайрылабыз дагы бир жолу. Келиңиздер, ушул мынакей участок Кудай буйруса 400 миңге сүйлөштүк. Декабрдын 25-ине чейин таап бериш керекпиз. Азыр 50 миң акча бар, 350 миң акча табыш керек.